жок. Кайрадан бергиле. Эме аппарат. Эмнени карап отурсуңар? Карабы? Кайра айттыңыз? 1 тонна 400'ü bizge payda katары берген 44 milyon dollardı. Kalgan 258 min tonna dollardın bayakı налог, сосфонд жанагындай зарплата кылып төлөгөн, ошону добычага кеткен чыгымды колдонгон, калганынын бүт бардыгын канадалык ишкерлер толугу менен алып кеткен. Бул бизге түшкөнү кайсы? Булар 1,5 миллиард силерге пайда түштү деп берип атат отчетунда. Анын ичинде эмнелер бар? Анын ичинде сосфонд бар, налог бар. Анан кийин баяк ар кандай төлөмдөр бар, ошо жана Ысык-Көл фондуна, жана башкага. Андан сырткары расходко кеткен закуп, мисалы соляркага, жанагындай немелерге, тамак ашка, кийим-кече, ошонун бардыгын Кыргызстандын пайдасы деп киргизип койгон отчетунда. Мына отчетто турат, карасаңыздар болот. Бүгүн барып үйдөн барып же болбосо алдыңыздарда болсо карасаңыз ошол жерде көргөзүлүп турат. То есть биз кирешени кандай деп эсептешибиз керек Кыргызстанга? Накта мынакей ушу түшкөн пайдадан силердин пайдаңар деп берген киреше. Бул болгону 44 миллион доллар. Ошо 1 тонна 400 килограмм алтын. А бул жерде 258 тонна алтындын акчасы канча болот? Мисалы ошол дагы 1,5 миллиард, 2 миллиардка, 1,5 миллиардка жакын чыгым кетсе, калганы бүт баары эле буларды колуп атпайбы? Дагы 1,5 тонна алтын, 2 тонна алтын чыгым кетсе, калганын бүт алып кетип атышпайбы булар? Эмки суроо Марат Таштановичке. Сиз юристтик топтун жетекчиси катары суроодо сизгечи. Сиз айтып кеттиңиз ушу келишимде туура эмес түзүлүп калган депчи. Ошол эмнеси менен туура эмес түзүлгөн түшүндүрүп бербейсизби? Саламатсыздарбы? Жумушчу топтун ичиндеги эл аралык укук маселелери боюнча топтун жетекчиси Кайыпов Марат Таштанович протокол үчүн айтып коеюн. Биринчиден биз келишимди карап чыкканда өзгөчө 2009 жылкы жогорку кеңештен жактырылган келишимге көп көңүл бурдук, себеби акыркы иштеп аткан ошол да. Карап чыкканыбызда биз 10дон ашык ошол келишимдин Кыргыз өлкөсүнө, Кыргыз улутуна каршы мындайча айтканда тоноочулук жол менен, орусча кабала деп коет. Тоноочулук жол менен түзүлгөнүн аныктадык дагы, буну силерге биз жазып бердик. Экинчиден, келишимдин өзү эл аралык келишим катары жогорку кеңештен жактырылган. Биздин эл аралык келишимдер жөнүндө мыйзамдын негизинде карап көрсөк, же болбосо Венский конвенцияда эл аралык келишимдердин түшүнүктөрүн карап көрө турган болсок, бул таптакыр окшобойт да, себеби эл аралык келишимдер мамлекеттер аркылуу, же болбосо көп мамлекеттер аркылуу, же болбосо эл аралык уюмдар аркылуу гана кол коюлган келишимдер болот. Бул келишимде болсо ишкана эч убакта бул же мамлекет болуп эсептелбейт, же эл аралык уюм болуп эсептелбейт. Буну биз аныктадык. Анан буну дагы көз жумуп туруп, эгер эл аралык деп баягы эсептеп кое турган болсок, ар бир эл аралык келишим биздин тышкы иштер министрлиги аркылуу Бириккен Улуттар уюмуна жөнөтүлүп, анан ошол жактан катталыш керек. Биз буга дагы баягы кат жүзүндө кайрылып ушундай болду беле дедик. Тышкы иштер министрлигинен бизге жооп келди. Мындай эл аралык келишим аркылуу өтпөйт. Экинчи жагынан Бириккен Улуттар уюмунан дагы бизге жооп келди. Алардын баягы базасында бул келишим катары катталган эмес. Ошон үчүн бул эл аралык келишим эмес. Буну биз конституциянын негизинде, Венский конвенциянын негизинде, өзүбүздүн мыйзамдын негизинде жокко чыгарып койсок болот. Бул туура эмес. Эл аралык келишим катары катталып калган деп. Тагын бир суроо, Садыр Нуркозоевич. Бул жерде биздин баягы калдык сактоо боюнча бул технологиялар бир каталыктар кетирилген деп айтып атабыз да. Ошондо бул биздин айлануу чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттиги менен бир келишим түзүлгөн экенби ушул боюнча? Барбы ушундай? 92-жылы калдык сактоочу жайды куруп башташкан. 96-жылы бүткөн. 96-жылы бүтүп атканда 1-2 министрлик, азыр эсимде жок, 1-2 адам, ошо министрлер башында каршы чыгышыптыр да, кайра бай акты приемкага бардыгы тең кол коюп берген. Башында мен эгерде памятим подводить этпесе, башында Силаев турган, Борис Силаев. Премьер болуш керек эле ошол кезде. Андан сырткары фамилиялар бар, жана бизде папкада тиркелүү анын бардыгы. Бардыгынын фамилиясы. Ошол хвостохранилищени ишке киргизилсин деп кол коюп берген. Анын ошо 100 метрге чейин эле пленка салып калганына салбаганын эч ким бир каршы чыгып, ошол жерде актыга да көргөзүлгөн дагы эмес.
Алар пленка салбай койгону, ал жерге миллиондогон долларлар кетет, абдан кымбат баалуу пленка болгондагы ошону экономить этишкен да, мындайча айтканда. Биз тараптан эч кандай барып контроль кылганга акысы болгон эмеспи да? Мына көрдүңүздөрдөн бүгүнкү күнү чыгып атпайбы мунун баары? Биз айтып атпаймынбы? Баягы запрос берип туруп, ушуну аныктап бергиле бизге. Бизде ушундай маалымат бар десек, Госкортехнадзор биз аны бере албайбыз деп атпайбы? Биз текшере да албайбыз аны деп атат. Булар барып текшерип барат экен да, курировать этип барып туруп эле бардыгы нормада, бардыгы таза, жакшы деп немесин жазып, справкасын жазып, колуна карматып берип кетет экен. Бекер эмес да, естественно, чөнтөккө бирдеме түшөт. Кошумча жооп берген уруксат этиңиз. Себеби дегенде биздин иш каражы жөнүндө ушундай сөз болуп атат. Садыр Нуркожоев туура айтып атат. 1995 жылы бул түрк компаниясы булардын проектин макулдашып бекитип берген. Ал убакытта проектти бекитип мыйзамдаштырылган бул Госстрой болгон. Ошол убакытта ушул чечим кабыл алып, ошонун негизинде бул хвостохранилище курулган. Эми азыркы убакытта биз жаңы иштей баштап, ушул маселелердин баарын тышаатыны дәвр жолу ушул биздин жаңы көз караш менен карап аныктап атабыз. Анан жанакы барып эле тыйын алып баса берет деген бул негизинен туура эмес сөз да, Сабыр Колжоевич. Бул аны билиш керек, такташ керек, көрүш керек. Негизинде биздин ошол жерде иштеп аткан специалисттер, техникалык жакшылыктар принципиалдуу түрдө ошол проекттин негизинде ошого туура келеби, туура келбейби жагын так карап, мына биздин претензиябыз мына бир талмуд колунда турат. Анан бул да иштеп аткан иш да. Ал дагы иштеп аткан сиз сыяктуу, биз сыяктуу гражданин өздөрүнүн ишин негизинен туура аткарып атат. Бирок баардыгы проекттин негизинде. Проект туура эмеспи, туурабы? Муну биз сөзсүз түрдө дәвр жол карашыбыз керек, дәвр жол экспертиза кылышыбыз керек. Буга биздин макулубуз. Садыр Нуркожоевич, азыр мындай сөз болуп атат да, ушул кумтөрдү өзүбүз алсак, мамлекетке, анан иштетсек депчи. Ушундай сөздөр кичине угулуп калды да. Биздин мүмкүнчүлүк барбы бүгүн ушул алып иштеткенге? Мына сиз комиссиянын төрагасы катары көрүп келдиңиз, сүйлөштүңүз бүт баары менен. Специалисттер, башкалар. Толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз 4 айдан бери кумтөрдөгү ошол ар бир отделдин башында турган адам 2ден турат, бая смен менен иштейт, 15 күн иштеп, 15 күн бош, 12 күн иштеп, 12 күн бошта. Ар бир отделдин башчылары бар, бардыгы менен сүйлөшүп чыктык. Алар толук бир добуштан айтышты. 100% кыргыздар иштетип атат бүгүнкү күндө. Канадалык ишкерлер келип алтынды гана контролдоп отурат. Мына ошолордун негизинде сиздерге токтомго киргизип атабыз. Четтен правлениеге бир да киши болбосун да ушулар өзүбүз алып кетебиз деп атат дальше. Токтомго жазып койдук. 20% добывать этилген алтын улуттук банкка барып, баягы кол тийгиз мамлекеттин запасы болуп сакталып турсун. Ошол кокус кийин экологиялык катастрофа болуп калса, биз Лондонго барып, Канадага барып жалдырабастан ушу кол астыбызда турган акчаны алып ошол жакты ликвидировать этели деп атабыз. Мына Марат Таштанович айтып кетпедиби? Биздин кошуна эле мамлекеттердин алдында эмес, дүйнө жүзүндө оонго кирген мамлекеттердин алдында биздин жоопкерчиликтүүбүз. Мисалы, мына кээ айрым биздин коллегалар айтып атат. Эл аралык деңгээлде аброюбуз түшүп калат, анан сотко берсе биз эмне кылабыз деп. Сотко берсе биз Кудай буйрса утабыз. Биринчи баарыбыз Кудайдын колундабыз го. Эмне үчүн дегенде, түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетейин. Мына МИД отурат, Министр иностранных дел. Мен запрос жасагам. Ратификационный грамотасы барбы ушулардын деп. Булар жөнөтүп, ошо жанакы Сентера менен договор түзгөндө 2009 жылы. МИД жөнөтүп туруп, ООНдун секретариатына регистрация өткөзүш керек болчу. Алар опубликовать этип, мына бул международный договор болуп эсептелет дегенден баштап күчүнө кирмек. Эл аралык сот деле ООНдун тармактарына баш ийет булар деле. Мүчө болуп кирет ошогон. ООНдун, значит, демек ООНдун мыйзамдарына баш ийет. Биз бул жерден утулуп калабыз деп коркпошубуз керек. Биз коркуп отура берсек, дагы да болсо күндө ошол калдыктардын коркунучу, жанагындай уулуу заттардын Нарын дарыясына агып кире бериши улана берет бүгүнкү күндө. ООНдон анан мынакей министр иностранных делден да кат келген. Бизде турат официально, мына папкаларда тиркелүү. Андай бул эл аралык келишим болуп эсептелбейт деген. Бизде учетто жок андай деген. Ошон үчүн эл аралык соттон эч убакта коркпой эле койсоңуздар болот. Бүттүңүзбү? Рахмат. Сөз Эсенкул Байдалиевич Исаковта. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт башчысы, өкмөт мүчөлөрү. Мен ойлойм бүгүнкү күндө күнөөлөрдү иштеп атабыз. Күнөөлөр чет өлкөлүк компания эмес. Күнөөлөр чет өлкөлүк компанияда иштеп аткан ошо жарандар эмес.
Бүгүнкү күндө күнөөлөрдүн баардыгы биздин Кыргызстандын жарандары, жетекчилери жана биздин ошол келишим түзүп атканда өзүн ойлогон адамдар. Биз бүгүнкү күндө күнөөлөрдү издей турган болсок, мына комиссияны туура түзгөнбүз, ишин көрсөтүп атат. Ошол күнөөлөрдүн баарын тең рангына карабай туруп, кайсы жерден күнөө кетирсе, ошого жоопко тартыш керек. Бул биздин кыла турган ишибиз. Эгерде биз бүгүнкү күндө технологияга иштеп аткан тийишип, ошо технологияны бузуп, өзүбүздүн колубузга алып өзүбүз иштетип кетебиз десе, бул туура эмес. Мен өзүм заводдордо иштегем. Ар бир технологиянын ийне жибине чейин өзүнчө процесс бар, цикл бар. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө пайда табыш жагын ойлошубуз керек. Биз эмне үчүн муну карадык? Канчалык зыян келтирди деп атабыз. Ошол зыянды ким келтирди деп атабыз. Ошол зыян келтирбеш үчүн бүгүнкү күндө ордуна коюш үчүн, эл сезиш үчүн, мына мага пайда келди Кумтөрдөн. Бүгүнкү күндө биздин турмуш оңолуп атат десек, анда ошол процессти жашашыбыз керек. Адамдардын бүгүнкү күндө өздөрүнүн аң сезимин өзгөртүп, ошо мен айткан кыргыз жаранымын деп ушул жерде иштеп аткан адам, эгерде жанагынын баарын жоопко тартсак, мурункуларды эртеки күндө ошибка кылбайбыз. Биздин бүгүнкү күндө түзүлгөн ошол кездеги келишимди эл аралык келишимге тийиштүүбү? Ошого юридический баа берилдиби деген суроо алып келсек, берилген эмес. Ошол жерде 1-2 киши менен мына айтып атабыз, силер 10 секунд кошуп коюңуздар. Нуркожоевич, Садыр Нуркожоевич, ошон үчүн мен ойлойм, бизге алдыда турат дагы Кумтөргө окшогон кем эмес Талды булак, Левобережный, ошол экиге мындай кемчилик кетирбеш үчүн биз азыр баарын тең ордуна коюп койсок, баарын жоопко тартсак, мындай болбойт кыргыз элине. Сөз Ирина Юрьевна Карамушкинада. Спасибо. Садыр Нуркожоевич, вот в начале доклада вы сказали такое слово, что «Асан мой друг, но истина дороже». Ну вот теперь скажите, ведь преступниками являются не только те, кто подписывал заранее проигрышные соглашения, но и те, кто вел соглашательскую политику при президенте Акаеве и Бакиеве. Вы сегодня сказали, что вот озвученные ваши нарушения, это в первую очередь вина наших продажных чиновников, которые не смогли сразу отрегулировать условия соглашений и других проектов, брали откаты, шапки, дорогие автомобили, строили особняки, покупали недвижимость, этим самым продавали родину и этим самым продавали свой народ. Я хочу вас тоже спросить, вы тоже были в хорошей должности, Марат Каипов был тоже министром юстиции, был при хорошей должности, все это наблюдали, видели, вы были другом семьи Бакиевых. Кто мешал вам тогда быть таким принципиальным? И согласитесь, что именно события апреля 2010 года и то, что сегодня президентом является Алмаз Атамбаев, это сегодня нам всем дает полностью пересмотреть многие проекты, многие соглашения и все решать, как сказал уважаемый премьер-министр, в законодательном русле. Вот в связи с этим я хотела бы отметить, что в 4-м созыве наша фракция СДПК не раз обращались к правительству Данияра Усенова. Мы кричали о том, какие нарушения есть и что нужно пересматривать. Я помню, и, наверное, помнит экс-депутат Кубанышбек Исабеков, когда мы выступали против тех соглашений 2009 года, чтобы мы не подписывали, пересмотрели. Фракция Акжол выключала нам микрофоны. И тогда вы, наверное, Кубанышбек Исабеков, помните, почему я заклеивала рот, а Роза Атунбаева говорила в мегафон, чтобы весь народ слышал, какие есть нарушения, что нужно пересматривать, что нужно делать. Нам тогда, как оппозиции, даже слова не давали, нас игнорировали как оппозицию. Сегодня у вас больше возможностей. Я считаю, что ваша работа тоже проведена. 10 секунд осталось у вас. Проведена, молодцы. Ирина Юрьевна суроосуна жооп берип коеюн. Кубанычбек Исабеков боюнча айтып атасыз, Ак жолдо депутат болгон, анан азыр отурат деп. Кубанычбек Исабеков биздин комиссиянын мүчөсү эмес. Көз карандысыз эксперт болуп дагы тартылган жок. Өзүнүн оюн айтып коеюн деп инсан катары мына көлдүктөрүн менен чогуу келген экен. Ошондуктан биздин жаныбызда отурат. Аны сиз туура түшүнүп айтып коюңуз. Эми мен Бакиевдин убагында иштегем. Мен жалдырап жумуш сурап барган эмесмин. Өзү чакырып, коррупцияны жетектеп башкарып бергин. 4 кишини карадым, 4 тең болбойт. Ушу сени туура көрүп атам деген үчүн иштеп бергем. Мен жагалданып баган бир жерден трибунадан же бир СМИден жагалданып сүйлөгөн жерим жок. Мен өзүмдүн ишимди аткарып, эл үчүн иштеп бердим.
эми мындан ары да колуман келген ишимди эл үчүн аткарып берейин деп атам. Рахмат. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча агенттигин айтам. Рахмат. Сөз Жылыскан Айтибаевна Жолдошовда. Рахмат, мен ойлойм 2 минута болот депчи. Урматтуу премьер-министр, биздин өлкө Өмүрбек Токтогулович кредит менен жашайбы? Суроо. Убакыт токтоп турсун. Түшүнгөн жокмун, эмне дейсиз? Биздин өлкө кредит менен жашайбы? Кредит менен дейсизби? Ооба. Сиз бюджетти айтып атасыз го дейм. Жок, ошол биздин бюджет негизинен кредиттен. Бюджет бүгүнкү күндө бюджетке быйылкы жылы мына бюджетке тыш жактан жардам берип аткан баардыгын санап чыксак, 380 миллион доллар быйыл бюджетке. Менин 8 секундум кетип калды. Эске алып коюңуз, төрага. Анда эмесе, урматтуу кыргызстандыктар, мына өзүңөр уктуңар, биздин өлкө кредит менен жашайт. Ал эми эмне кылат Америка менен Канада? Ушуну өкмөт дагы комиссияда айтпайт. Америка менен Канада өз өлкөсүнүн экологиясын бузбаш үчүн алар өздөрүнүн алтын запасын жерден алып чыкпайт. Ошол жерде турган алтын запасын залогко коюп, кредит алып, алар да кредит менен жашайт. Бул да чындык. Эми менин суроом Данияр Ильич жок экен, барбы президенттин өкүлү? Президенттин позициясын айтыңызчы ушул маселе боюнча. Убактымды токтотуп койгула, 8 секундум дагы бар. Урматтуу депутаттар, эми азыр урматтуу премьер-министр айтып кетпедиби? Президенттин позициясы өкмөттүн позициясы менен бирге. Ошол шашпай, эмоцияларга берилбей, терең изилдеп туруп, анан чечим чыгарыш керек. Рахмат. Урматтуу депутаттар, кайталап коеюн, урматтуу кыргызстандыктар, Акаев да мезгилинде ушинтип айткан, шашпай, эмоция калтырбай деп парламентте. Тиги Бринштейнге өз колу менен кат жазып, мен сиз менен мамилеми буздум деп туруп, парламентти таратып жиберген. Парламенттин комиссиясы да аягына чыккан эмес. Силер иштеп тургула деп коюп. Азыр бизде тарых кайталанат. Азыр биздин Атамбаевдин позициясы парламент тараса же тарабаса, мына ошодон билинет. Мен буну айтып коеюн. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, Дырылдаев бүгүнкү күнгө дери ошол комиссиянын легендарлуу парламенттин 3 эле депутат чындыкты айткан. Бүгүнкү күнгө дери куугунтукта жүрөт. Ушул иш боюнча Раматылык Насирдин Исанов каза болгон. Анан менин азыр силерге айтарым, күнөөкөрлөр, сунушум: Акаев, Турсунбек Чыңгышев, негизги күнөөкөр, Дастан Сарыгулов, Эсенгул Өмүралиев, Нанаев, Курманбек Бакиев, Танаевтарга кылмыш ишин козгоп, аларды жазалаш керек. Бүгүн парламент чечим чыгарып, камаганын камап, ошол кумтөрдөгү бүт бардык нерсени опечатать этиш керек. Токтом боюнча дагы мен талкууда сөз алам. Дагы бир нерсе. Биз кумторсуз жашап келгенбизби? Урматтуу Өмүрбек Токтогулович. Менин убактым токтотуп койгула десем, экраныңар өчүп калды. Же Жолдошова келгенде эле ушундай болуп калабы билбейм. Жылдыз Айтбаевна, мынакей быйыл болсо кумтөр 35%га атайын жанагы мөңгү жылып кетти деп, ошо 35%га чыгарган алтындын көлөмүн азайтты. Ошонун негизинде 3,5 миллиард сомдой бүгүн бюджетке түшпөй атат. Ошонун негизинде биздин мынакей бюджетке жанагы ички дүң продукцияга таасири тийип 6,5%га түшүп атат. 6,5%. Биз сиздерге өзгөртүлгөн азыр бюджет киргизип атабыз. Быйыл алар болсо 6 миллиард 800 миллиондун ордуна алар бир 4 миллиарддын тегерегинде акча эле гана салык түрүндө төлөп беребиз деп атат. Мына кумтөрдүн бүгүнкү күндө бюджетке таасири. Мен айлыкты айтып аткан жокмун, иштеп аткан адамдардын. Мен салыкты гана айтып атам. Дивидендти айтып аткан жокмун, себеп дегенде дивиденд 1,5 миллиард сом каралган бюджетте. Ал жөнүндө да айтып аткан жок. Анда эмесе мындайда, урматтуу коллегалар, биз алтынды, кумтөрдү азыр иштеткенди токтотолу.
Эгерде биздин атуулдар, бай атуулдар иштете алабыз десе, өзүбүздүкүнө келишимди бузуп, өзүбүздүн атуулдарга берели. Ошону менен бирге, урматтуу депутаттар, Америкага окшоп эле биз да залогко коюп болгон запасыбызды кредит алып жашай берели андан кийин. Мындайда, урматтуу коллегалар, бизде алтындан да кымбат суубуз бар. Мөңгүлөрүбүз болду, булактарды 18 секунд. 18. Рахмат. Өзүбүздүн мына мөңгүлөрүбүздөн биз айрылып атабыз. Бул деген сөз суудан айрылып атабыз деген. Ал деген сөз энергетикадан айрылдык деген сөз. А бизде атомный энергетика жок, башка өлкөлөрдүкүнө окшоп. Биз деген өзүбүз катастрофага кетип атабыз. Ошондуктан мына булактарыбыздын соолуп калганы мына ушул чоң симптом. Ошон үчүн, урматтуу депутаттар, биз бүгүн чечимди кабыл алып, токтомду өзүнчө талкууга алып, бүгүн ушул вопроска чекит койбосок, эртең кеч болуп калат. Убактыңыз бүттү, 5 секунд. Парламенттагы тарап бул маселе аягына чыкпай, анан ушул маселе кала берет дагы, өзүңөр билесиңер, өкмөтү да президенти каалаганын жасайт. Рахмат силерге. Сөз Райхан Төлөгөновдо. Урматтуу Садыр Нургожоевич, сиздин комиссиянын ишинин алдында Жогорку Кеңештин комитети тарабынан түзүлгөн жумушчу тобунун чогулткан материалдары бар эле. Ошол материалдардын арасында бүгүнкү күнгө чейин Цинтерра Голдко Максимдин жанындагы жолдоштору, в том числе Елисеевдин катышы бардыгы жөнүндө документ бар эле. Ошол документ жөнүндө эмне деп айта аласыз? Отчетко кирдиби, кирбедиби? Отчетко биз болгондой кылып киргиздик. Максимби, Айдарбы, Акаевби, Бакиевки баары тең отчетко кирди. Сизден учурдан пайдаланып рахмат айта кетейин. Бир 5-6 папка бергенсиз, ошол тиркедик, аларды да колдондук. Сиздер да бир топ иштерди аткарыптырсыздар. Аны айтып коюш керек калыстык үчүн. Рахмат, мен ачык айтып коюшум керек. Демирбанктын справкасы бар. Ал справкада Цинтерра Голд Торонто деп жазылып жүрет дагы, и в течение 2010 жылы, 2011 жылы эмнегедир Елисеевке мурунку ушул жердеги адреске акча келип турган. Мына ошого баа бергиле деп СМБге запрос кылдым эле, эч нерсе деп жооп бере алган жок. Болуптур, рахмат. Экинчи суроом. Биздин өкмөт башчыларынан баштап, мекеме башчылары барысы Цинтерра Голдту кумтордун адвокаттары болгон. Ошол эле мезгилде кыргыз алтындын патриот адистери катардагы адистери справка жазып берген болчу. Реструктуризация кандайча кыргыз экономикасына зыян келтирди деген. Ошол реструктуризациянын жыйынтыктары кандай болгонун. Ошол справка негедир чагылдырылбай калыптыр. Бул өтө маанилүү нерсе да. Мен сурап коеюн дедим эле. Ошол эмне үчүн кирбей калды экен? 2009 жылыбы? 2007 жылы. 2007 жылкыны эсимде жок. 2007 жылы Алмаз Шаршеевич Атамбаевдин демилгеси менен көтөрүлүп маселе. Комиссия түзүлүп каралып чыгып, 2007 жылга чейин биздики 15 гана процент болгон. Ошо 15%тен 33%ке көтөрүлгөн. Биздин Кыргызстандын баякы акциясынын долясы. Мен айтайын дегеним, Садыр Нургожоевич, катардагы кызматкерлер реструктуризация кандайча зыян келтиргенин бүт бариону эсептеп, жакшынакай справка берген. Ошол эле мезгилде мына бүгүн совет директоровдун угуп атабыз да. Мына азыркылар, естественно, күнөө жок буларда. Мына бирок бүгүн эски совет директоров кандай иш кылса, ошондой ишти жүргүзүп туруп, Цинтерранын адвокаты болуп атат. Майда чуйда бир социальный вопросторду чечип берип атат, биз кийлигишебиз деп туруп көз бойгонго аракет кылат. Булардын бирден бир милдети мамлекеттик кызыкчылыкты сактоо болчу. Мамлекеттик кызыкчылыкты булар сактай алган жок. Эмне үчүн? Цинтеррадан акча алат. Мамлекеттен акча албайт, ошолордон акча алат. Жанагы объем бүт ошол жактан кетип атат. Ошон үчүн кимдин кызыкчылыгын сактайт булар? Цинтерранын кызыкчылыгын сактайт. Бүгүнкү күнгө чейин булар да сактап келатат. Ошон үчүн Өмүрбек Токтогулович, я бы хотел спросить, да? Вместо того, чтобы совет директоров возбудил инициативу о том, чтобы пересмотреть... 10 секундуңуз бар.
1 minut 6 sekundum var. Жоқ, бұл мынау бірінші урматтуу Кечирип депутаттар. коесуң да. Таблода Кечирип бірінші жолы бүгін іштеп атат. Анча-мынча сбой беріп атат. Кечирип коесуздар, бирок ал жакта убактыңар точно кетип атат. Хорошо. 10 секундуңуз бар. Вместо того, чтобы в целях защиты интересов государства Кыргызстана они возбудили или инициировали вопрос о пересмотре вот этого соглашения, они сидят молча и отчитываются по каким-то мелочам. Я понимаю, это высокообразованные люди, но тем они опаснее, если они занимают вот такую-то позицию. Это очень опасные люди. Эмрек Токтогулович, занимая вот такую позицию, люди с образованием за рубежом, да, где, спрашивается, мораль? Дагы 5 секунд. Убактыңыз бүттү. Райхан Төлөгөнович, 5 секунд бүтүрүп коюңуз оюңузду. Это последнее, чем они руководствуются, это мораль. Здесь должна быть мораль. Я вас призываю, товарищи, члены Совета директоров, не занимайте такую позицию. Это позиция предателей. Сөз Дамира Абаскановна Ниязалиева. Рахмат. Мен суроом премьер-министрге. Былтыр өкмөт менен Жогорку кеңештин курамында бир комиссия түзүлгөн. Жогорку кеңештин ошо информациянын угун негизинде мына бүгүнкү комиссия түзүлгөн. Өкмөттөн дагы силер ошо өзүңөрдүн комиссиянын иштеген негизинде сиздер токтом кабыл алдыңар беле? Жооп бериңиз. Урматтуу Дамира Абаскановна, сиз жанагы Эркингул Бекбачаевнын комиссиясы жөнүндө айтып атсаңыз. Бекбачаевна. Урматтуу Иманкожоева, депутат Иманкожоевич айтып атсаңыз керек. Бул жөнүндө сиздер токтом кабыл алгансыздар. Ошо токтомдун негизинде Ал Азимович атайын жыйын өткүзгөн. Ошо жыйындын негизинде тапшырма берилген. Госинспекция, экологическая госинспекцияга изучить и внести соответствующее законодательству предписание закрытому акционерному обществу Кумтор Оперейтинг Компани, принять меры безопасности по предупреждению прорыва опасности озера Петрова, по превышению предельно допустимой концентрации мышьяка в озере Петрова. Ошонун негизинде жаңы мынакей Артыкбаев айтып кетпеди. Азыр изилдөө иштери жүрүп атат. Жанагы хвостохранилищаны айтып атпайбы, жана 1,5 метр, 2 метрге клёнка төшөлгөн, калганы төшөлгөн эмес. Эми 100 метрге төшөлгөн, калганы төшөлбөй калган деп. Эми буну биз изилдеп чыгып туруп буну бериш керек да. Мыйзам бузуулар бар экенин силер аныктадыңар беле? Эмне жөнүндө? Экология жөнүндө айтып атасызбы? Бардык жагынан да. Ошо экология жөнүндө тапшырма берилген. Азыр группа иштеп атат. Алар изилдеп туруп алып чыгат. Ген прокуратурага суроом. Сиздер мыйзам бузуу болуп атканын көрүп туруп, өз тарабыңыздардан эмне кыймыл иштерди, чараларды көрдүңүздөр? Биз дагы ошол жака иш тобун жибергенбиз. Кумторго чейин чыгып келишкен. Азыр карап бир иш козголгон, жанакы жер берилген боюнча башка жагын пока чечим чыгарылат. Садыр Нуркожоевич, сиз айттыңыз келишимдер ушундай мыйзам бузуу менен түзүлгөн деп. Сиз өзүңүз коррупцияны баштап турган ошо адам катары сиз ошол убакта бир күрөшкөнгө аракет кылдыңызбы? Мен ушул Кумтөр маселеси боюнча 2003 жылдан бери изилдеп келатамын. 2005 жылы депутат болуп келдим. Мынакей бүт 75 депутат элек, анда ар бир округтан, ар бир райондон шайланып келет эле. Кубанычбек Исабеков 7-9-дөн шайланып келген. Бүт материалдарды, менде болгон материалдарды бергем. Андан сырткары бардык депутаттарга, Бакиевке президент, Феликс Шаршембаевич премьер-министр болчу, бирден кат менен сопроводилка менен жөнөткөм. Чара көрүңүздөр, опасность бар аякта деп. Тилекке каршы 2007 жылы бизди таркатып ийди. Кубанычбек Исабек Сатындиевич бүгүнкү күнгө чейин күрөшүп келатат. Андан кийин комиссар болуп келгенде дагы мен материалдарды топтодум. Бирок мени менен, мисалы комиссар катары биз улуттук агенттик элек, ошондуктан согласование болчу эмес. Эгер согласованияга мага келгенде мен каршы чыкмакмын. Ачык кирип айтмакмын, мен кол койбоймун. Биякта опасность бар деп. Ал жылдары эмне үчүн көтөргөн жокмун? Бары бир алым жетпейт эле. Көзүм жетти да анда. Кудайдын буйругу экен, мына келип калдым. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, Алмаз Шаршевич Атамбаев президент буган аралашкан жок Кумтөргө деп ойлоймун. Өмүрбек Токтогулович Бабанов премьер-министр каршылык чыкпайт болуш керек деп, мына моменти келгенде алып чыгып атабыз.
Тегил мен сіздерге есіңіздерде болса стенограмманы көтерсеңіздер де болады. Октябрь айларында эле, сентябрь октябрь айларында эле айткам. Кумтөр маселесин көтөрбөй турсаңыздар, баарын тактап алып, булар менен жөн эле бир комиссия бардык дебестен ар бир үтүр точкасына чейин материалдарды тактап алып туруп анан көтөрүп чыгалы да бир чекитти коелу деп мен айтып анан комиссия түздүргөм. Жыйынтыгы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мен суроом Казакбаевка. Бул келишим эл аралык келишим деп саналабы же жокпу? Рахмат, Дамир Абыскановна. Эл аралык келишим жөнүндө урматтуу депутаттар, эл аралык келишимдин түшүнүгүн Марат Таштанчыкаев аябай жакшы талдап берди. Ал эки тараптуу мамлекеттердин ортосунда же эл аралык уюмдардын ортосунда болот. Бул жолу муну осы эл аралык келишим деп убагында кол коюшуп туруп анан кийин Жогорку Кеңештен ратификацияны өткүзүп салышкан экен. Бирок эми муну эгер эксперттер тарабынан талдай келсек, бир жагы бул жеке менчик ишкана болгон үчүн бул эл аралык келишимге баягы туура келбейт деп айтсак болот. Муну эл аралык келишим деп санабасак болот, себеби дегенде бир тарабы бул жеке менчик ишкана. Сиз бир жылдан бери министр болуп туруп эмне ушул маселени алып чыккан жоксуз анда эмесе? Буга окшогон келишимдер Дамир Абыскановна көп. Садыр Нургожоевич бизге суроо бергенден кийин биз жазуу түрүндө жооп бердик. Менде негиздеме бар, бул эл аралык келишимге жатат депчи. Ошонун негизинде айтып кетет элем. 34 статьяда жазылып турат. Эгерде биз азыркы постановленияны мындайча айтканда ушундай туура көрсөк, бул денонсация кылышыбыз керек, туурабы? Денонсацияны болсо өкмөт жасаш керек. Ошон үчүн мен сразу сунуш берип кетет элем. Азыркы учурда ошо мына депутаттар да суранып атат, өкмөт да суранып атат. Ошо мамлекеттик бир комиссия, өкмөт жана депутаттар кирген түзүп, анан кийин денонсация боло турган болсо, өкмөт алып келсин Жогорку Кеңешке. Дамир Абаскановна. Мен жооп берип коеюн, Дамир Абаскановна. Бул денонсация эмес. Денонсация деген менен национализация дегенди унутуңуздар. Денонсация эмес. Денонсация кылыш үчүн анда биз Канаданын дагы тиги парламентинен өткөн болуш керек болчу. Бул денонсацияга жатпайт. Биз өзүбүз бир жактылуу гана жокко чыгарсак болот муну. Мынакей министр, тышкы иштер министри так айтты. Бул частный фирма деп. Андан сырткары сиз айтпадыңызбы? Көп договорлорду эле аяктан оондон регистрациядан өтпөй кетип калат деп. Бизде мыйзам бар. Ал өтпөй кетип калса ал мыйзамсыз. Бирок ал спорный момент жаратпагандан кийин ал иштеп жүрө беришет. А эгерде так момундай спорный момент жаратып аткандан кийин ал иштеш керек ал мыйзам. Өткөн жок болгондон кийин, значит, бул договорго жатпайт. Бизде мыйзам бар ошондой. Өтүш керек сөзсүз түрдө международный. Менде дагы сизден суроодо, могу токтом боюнча. Канчалык негизде бүгүн биздин токтом укуктуу болот да, туура болот. Сиз токтом негизинде айтып атасыз, ошо Кумтордун ордуна Кумтор Алтын деген акционердик коом түзүп туруп, керек болсо ошонун ичине совет директоровдун мүчөлөрүн сиз мындайча айтканда дайындап атасыз да, токтом менен. Канчалык негизде бул туура? Бул биз толук укуктуубуз буган. Жогорку Кеңештин бул милдети, биз парламенттик башкаруу өлкөсүндө жашап атабыз. Ал сиз кайсы суроону берип атканыңызды түшүндүм. Биз совет, то есть правленияга бир дагы киши со сторонунан кошпой, ошо өзүлөрү менен, ошо ар бири менен сүйлөшүп туруп, аларды киргиздик. А совет директоров дегенде бүт ийне жибине чейин мына ушул жерде отурат 5 адис, бирөө эколог, бирөө юрист, бирөө КГБшник, бирөө бухгалтер, бирөө международный юрист болуп, 5-өөнү киргизип атабыз. Жок, 5 фракциядан беребиз десеңер, анда бергиле. Биз киргизип атабыз, 4 өкмөттөн болсун, 5-өө бизден Жогорку Кеңештен контролдоп турсун деп. Токтомго дагы киргизип атабыз бир пунктуна. 3 ай сайын бизге Жогорку Кеңешке отчет берип тургула деп атабыз. Жана сиздер видео тасмадан көргөн экологияга келтирип аткан бүт бардык жанакы мыйзам бузууларды кандай жолго оңдош керек экен, ошону салуу боюнча отчет берип тургула. Финансы жагынан, алтын жагынан, андан кийин, анан бир жылдан кийин, ар бир жыл сайын отчет бериле деп атабыз. Эмне үчүн? Эгерде 5 фракциядан сиздер бай ойлоп атышыңыздар мүмкүн. Баягы өзүнүн кишилерин киргизип алып атат деп. Мен ушундай эле түшүнүп атам, например. Эгерде ар бир фракциядан беребиз десеңер, анда адистерди бериш керек ар бирин. Таеке жээн, тууган урук, бир тууган жеңе агаларды бербеш керек. Булар специалисттер барып оңдош керек ал жерде. Бул жерде биз бүгүн азыр ушундай отурабыз. Кудай сактасын. Эгерде эртең бир нерсе болуп кете турган болсо, биз бул жерде отуруштун да кажети кереги жок болуп калат. Катастрофа болуп кете турган болсо эртең.
ошо хвостохранилищеде. Мен ошон үчүн ошондой деп туура көрүп атам. Эгер колдоп берсеңиздер, эгер булар барып бир нукка салып, баарын порядокко келтирип, бүткөндөн кийин, пожалуйста, сиздердин колуңуздарда алмаштырып койсоңуздар болот. Коалициялык көпчүлүк турат колуңуздарда. Алмаштырып койсоңуздар болот. Жок, булардын бешөө тең болбойт. Биз састараны десеңиздер, анда пожалуйста кандидатураныңарды бергиле. Мен буга каршылыгым жок эч кандай. Мен сиздерге сунуш киргизип атам. Иштин баягы көзүн көрүп атам да, мен ушундай чечилсе, мамлекетибиз үчүн пайда болот го деген ушундай бир силерге сунуш киргизип атам. Садыр Нуркожоевич, албетте сизге жана комиссияга чоң рахмат, абдан чоң жумуш жасалган. Бирок баягы орустар айткандай, бардык жумуртканы бир корзинага салбаш керек, могу токтом мененчи. Бул абдан жакшылап дыкаттык менен изучать этип туруп, анан баарын ордуна коюшубуз керек. Азыр айтып атасыз, да, туура эмес деп атабыз. Албетте, да, биз патриотпуз. Биз өзүбүздүн элибизге жакшы бир нерселерди алып келе турган бир токтом чыгара алып атабыз. Бирок сиз мына жерден баарын бир жерге салып таштаңыз. Ошол эле совет директоровдагы мүчөлөрүн предлагать этип атабыз. Ошол эле убакта 10 секундумуз бар. бир эле моментте иштеп аткан жана миллиардный бир состояниясы бар ишкананы башка ишкана кылып которуп коюп атасыз. Мунун баардык жагынан эми биз парламент болгондон кийин укуктуу жагын карашыбыз керек да. Рахмат. Асылбек Шарипович, уруксат Дамира Абазгановна, азыр бир мүнөт мен жооп берип коеюнчу. Дамира Абазгановна, биз бирөөнү ошол Центерадагы адамдарды, башка мамлекеттин адамдарын карап эмне кылабыз? Биз өзүбүздүн проблемабызды өзүбүз чечип албайлыбы биринчи? Ма десе банкрот болуп калабы? Биз өзүбүздү сактап албайлыбы элибизди биринчи? Ошол катастрофадан арылып албайлыбы биринчи? Аларды эмне кылабыз ал миллиардтаган акча деп? Биз кумтөрдү иштетип кетсек, ошол миллиард биздин бюджетке түшүп атпайбы? Толук налогун төлөп атпайбы булар? Налогтон биздин ОАО болуп эле бүт эч льготасы жок төлөп атпайбы? Булар азыр льгота алып атпайбы? Льготаны башка бирөөгө бергенче кумтөр алтын деп түзүп өзүбүздүкүнө берелик. 20% алтынды, добытый алтынды салып турсун. Улуттук банкка тийбегин эч ким. Пусть тиги деп. Мисалы, алтын дүйнө жүзү боюнча ар бир мамлекетте бул эң баалуу металл болуп саналат. Алтынды коюп коюп залогко акча алса болот жанагындай. Мисалы, азыр биздин өкмөт айрым учурларда 2%ке чейин акча алган убактары бар. А эгерде алтының турса, гарантияң болсо, любой банк, например, 0,70, 0,75 менен кредит берет. Ошентип андан көрө өзүбүздүккө иштетпейлиби деп атам да. 5 секундумуз бар. Садыр Нуркожоевич, мен айтып кетилем, мен дагы сиз айтканда, мен дагы айтып атам, бирок ошо мыйзамдуу болсун деген айтып атабыз да. Кумтор биздин элибиз үчүн иштеш керек, бирок дыкаттык менен бардык жагын карап, мыйзамдуу абдан туура чечим кабыл алыш керек. Бул боюнча мына эл аралык эксперт жооп берип койсунчу бир мүнөт. Индира Сатаркуловага сөз берсин. Уважаемые депутаты, вот мне кажется, немножко затянулась наша беседа в этой части. Я бы хотела фактами, может быть, объяснить какие-то моменты. Во-первых, что касается договора международного. Все, что сегодня было сказано и Маратом Аштановичем, и Садыром Нуркожоевичем, на самом деле правильно. Наши заключения, прежде всего, были основаны на нашем законе кыргызском о международных договорах. Там указывается, что договор действительно подлежит регистрации в секретариате ООН, либо в другой иной организации по профилю. По профилю такой организации не было. Регистрировать ее, кроме как в ООН, не было возможности. Соответственно, если мы будем обсуждать об этом законе на уровне и нашего законодательства, и международного права, первое, договор не международный, не стоит бояться его характера. Второе, денонсации нет. Если не выполнена процедура, предусмотренная для международных договоров, то вопрос о денонсации подниматься вообще не может. Это простая гражданская правовая сделка, которой была придана необоснованная форма. Соответственно, Джогурку Кинеш, принимавший своим постановлением, придавший такую форму, он должен привести свои нормативные акты в соответствие с нашими законами. Это прямая обязанность Джогурку Кинеша, поэтому денонсации слова бояться не стоит. Вопрос об экспроприации тоже не стоит. Почему? Потому что вот в постановлении указывается, что да, была сделка, любая сделка при расторжении, она подлежит, при расторжении подлежит пересчет обязательств, кто кому сколько должен. Об этом пункт конкретно указан. Соответственно, расчет обязательств сторон будет при расторжении. В-третьих, что касается, пугаются международными организациями, пугаются обязательствами.
Я бы хотела отметить, что никаких нарушений обязательств не будет. Самое главное, что мы должны привести этот документ в соответствии с нашими законами. Почему? Потому что очень много нарушений. Из большинства нарушений, которые мы указали, вы можете спокойно действовать на основании хотя бы экологических. Экологические нарушения по соглашению 2009 года, а юридически имеют базу кыргызского законодательства. Все, что регулируется нашим законодательством в вопросах экологии, вы смело можете на этом основании выносить любой нормативно-правовой акт и требовать возмещения и ущерба, и восстановления интересов Кыргызской республики и так далее. Еще далее, концессионные отношения, завязанные между Кыргызстаном и канадскими компаниями, не передают право собственности на нашу территорию. Природные ресурсы, недра находятся в собственности и остаются в собственности концедента, то есть Кыргызстана, то есть в данном случае правительства, да? Соответственно, как любая сделка, и концессионная, и инвестиционная, они могут быть расторгнуты. Никто не связывал Кыргызстан навеки с этими документами. Экинчи микрофон. Урматтуу Асылбек Шарифович, урматтуу патриоттор, телевидениеден бүт кыргыз эли угуп атат. Сиздердин сүйлөгөнүңүздөрдү түшүнбөйт ал жердегилер. Анан бул жерде 10-15 мүнөттөн микрофонду элебегиле сиздердин сураныч. Патриот болуп ушунчалык күйсүңөр кыргызча сүйлөгүлө бул жерде. Кыргызча тилде алып барсын урматтуу төрага. Сураныч. Болбосом Кыргызстан боюнча телевидениени токтотойлу, анда кереги жок. Акылбек Султанович, сиз эми мындайда микрофон. ушул кыздарга рахмат айтышыбыз керек, что англисче тилин дагы билип, международный сотто эки эле жараныбыз бар экен болгону. Эл аралык сотто соттошкон эки эле жараныбыз бар экен. Бирөө ушул кыз, бирөө Алдашев дегине, который диги Кумтордон диги питация этип отурган. Наоборот, рахматыбызды айталы, Акылбек Султанович. Каймайышпагыла. Сөз Малик Калилович Осмоновто. Рахмат, депутат Шайназаров, биз алмаштык элек. Мен биринчи суроом премьер-министрге. Урматтуу Өмүрбек Токтогулович, ушу премьер-министрлик мезгилде азыр мына биз уктук. Мен бир эле нерсеге токтолуп кетейин. Эч качан чет жактан келген адам Кыргызстанга жакшылыкты каалабайт. Сиздин эркиңиз, сиздин воляңыз жетеби ушул Кумторду Кыргыз өкмөтүнүн карамагына алып өткөнү и канча мезгил керек? Эми урматтуу Тынчтык Ыбрайымович, сиз эми билбеймсиз каяктан неме, мен антип айта албайм. Тыш жактан келген адамдар, алардын адамдарды бир топ жакшы адамдар бар да. Жакшы ниет менен инвестиция кылайык. Туура өзү да пайда табайык, бирок жумуш орундарды да түзүп берейик деген бир топ жакшы адамдар да бар. Ошонун арасында сиз айтканда өз кызыкчылыгын өйдө болгон андай адамдар биздин жарандарыбыздын арасында да толтура. Мен ойлойм антип бири-бирин бөлбөш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, Кыргыз мамлекетинин өкмөтүн жетектегенден кийин мен бирден бир мамлекеттин элдин кызыкчылыгын колдойм. Мага башка эч кызыкчылык жок. Ошон үчүн сиздер комиссияны Кудай кааласа түзсөңүздөр, биздин көз карашыбыз ошо комиссияда эле болуп атат. Бирок мыйзам жолунда болуш керек. Мыйзам эртеңки күндө Центрадагы 20 000 акционерлер сотко бергенден кийин биз жанагы улутташтырылган мүлктөрдү жана Шишовдуку мынакей Ысык көлдөгү жана Аврора плюсту уткузуп койдук. Ошо маселени уткузуп койгондон кийин бияктагы 5 миллиарддык компанияны буну кантип чечебиз? Мен ойлойм, биякта мына жана международный юристти билген кыз айтып кетти, жана экологиялык жактан ошону далилдеп берсек, мен ойлойм, ушу жакшы кадам болот деп ойлойм да. Ошонун негизинде биз неметсек болот, кыймылдасак болот. Өмүрбек Токтогулович, мен последствияларды көрүп туруп ушул суроону бергенге аргасыз болдум. Себеби азыр экологияга, биздин элдин ден соолугуна өтө оор зыян келип атат. Ошондуктан сизди Кыргыз мамлекетинин эли карап турат, кандай чара көрөт экен деп, ошондуктан бир ошо мыйзамга ылайыкташтырып, ошо келечекте Кумтор жери Кыргыз өкмөтүнүн карамагына өтсө жакшы болот эле. Вопрос членам Совета директоров. Сколько в сутки выбрасывается химических отходов в водохранилище? Хвостохранилище. Ежегодно на Кумторе перерабатывается ежесуточно. Ежегодно перерабатывается 5-6 миллионов тонн руды. Все это 5-6 миллионов тонн руды идет в хвостохранилище. В сутки сколько выбрасывается? Ну, в сутки где-то 5 миллионов, 6 миллионов на 3. Не знаете, вопрос. 17 миң куб.
Канча вагон болот? Примерно вагон менен алганда, мисалы мазутты алсак, мисалы 340-350 вагон болот. 350 Суткасына 350 вагон болот да. Ошону элестетсеңиздер болот. 350 вагон отход, химический отход күнүгө бир күндө ошо өзүңүздөр түшүнүңүздөр. Руководство Генеральной прокуратуры ГКНБ. Азыр бул жерде айтылып кетти, кайрадан убакыт бериш керек, тергөө тобун түзүш керек. Бул тергөө 1-2 жыл жүрөт. Андан кийин сот дагы 1-2 жыл карайт. Ошондуктан сиздерден сураныч, бул жерде волевой решение керек. 2013 жылы апрелден кийин стратегический объектилер бардыгы национализация болду, эч ким эч нерсе болгон жок. Ушул жагын карап көрүңүздөр. Анан урматтуу Нурлан Токтожумаевич, сиз жакшы билесиз, экоцид, диверсия, измена родине деген статьялар бар. Бул жерде эгерде биздин экологияга ушундай непоправимый урон келтирип атса, экоцид менен кылмыш ишин козгош керек. А тергеп туруп, тергөө учурунда анан бааны берсеңер болот. Кыскартасыңарбы, сотко жөнөтөсүңөрбү депчи. 10 секунд. Ошондуктан мен суранып кетет элем, бул жерде волевой решение керек. Биринчиден биз Кыргызстандын элин ойлош керекпиз. Өмүр Токтолович, сиз айтып кеттиңиз, 6 миллиард бюджетке көрсөтүлдү. Эгерде мен ойлойм, жакшы бир иштесек, жакшы аракет кылсак, ошол эле 6 миллиардты башка жерден да тапсак болот. Сөз Жусупалы Калматов Жисаевда. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Мен ойлойм, бүгүн биздин алдыбызда эки бир чоң маселе турат. Биринчиси экология. Туурабы? Бүгүн биз акчаны эсептешибиз керек, биринчи экологияны эсептешибиз керек, анан экинчи анын артында акча турат да. Ошого мен азыр инспекциянын жетекчиси Артыкбаевден, анан совет директоровдун мүчөлөрүнөн сурайт элем да. Ушу элде сөз бар да, өкмөттүн ушу экология боюнча кызматкерлерини ошол жерге киргизбейт. Алар ушуга чейин алар менен бир да эсептешкен жок деп. Ушуга кандай сиздер жооп бересиздер? Негизинен биз 20 февралдан бери баштап иштеп атабыз. Биздин Жок, мен мурункусун сурап атам да, сиздер айттыңыздар, уже 5 жолу оттук. Ага чейин эмне болду? Ага чейин негизинен бул кумтөргө кириш мүмкүн эмес экен да. Вот ушундай кеңири айтып бериңиз, эл угуп атат. Эмне үчүн? Эми ал менин оюмча ошол убакыттагы башкарып аткан жетекчилер менен байланыштуу го дейм. Кимдер? Эми ал убакта ким иштегенин баарыбыз билебиз, ушул жерде отургандардынчы. Айтып койбойсуздар эми, эмнеге баарыбыз эле ушу тергейбиз эми? Вот мисалы үчүн Бакиев президент болгон, вот жакын арада карасак. Негизинен ал жака чектелүү болгон кире турган адамдарга мүмкүнчүлүк, экологдор кире алган эмес, кирсе дагы көп маселелер жабык түрдө чечилген ошол жерде. Бир азыркы убакытта комтор менен түзмө түз иштеп, өтө тыгыз ишти жүргүзүп атабыз. Негизинен комтордогу азыркы ситуацияны түшүнүп, биз менен тыгыз иштөөнүн негизинде иштерди азыр алып жүрөдүк. Ушул убакытта азыр көп маселелерди коюп, чогуу маселени чечүү мындай жолун өтүп атабыз. Азыркы убакытта ситуация башкача. Бул азыркы убакыттагы сиздердин көтөргөн маселе менен байланыштуу, өкмөттүн эрки менен байланыштуу. Совет директоровдор айтып койсоңуздар, кандай болуп атат ушу боюнча иштер? Силер да бир ошол жерде жумуш аткарыласыңарбы, же силерди укпайбы ал жерде? Өзүңөр айттыңар, патриотбуз деп айткылачы, ошо эмне үчүн экология бузулуп атат? Биз комтөрдө иштебейбиз да. Биякта өзүнүн эмеси бар, жетекчилер бар, алар иштешет. Биз болсо мындай чоң эмеде карайбыз. Биздин максатыбыз, совет директордун максаты, компаниянын акциясы көтөрүлүш. Ошол биздин максат. Анда баарына жакшы болот. Кыргызстанга да, башка акционерлерге. Жусупалы Калматович, мен бирге аныктоо киргизип коеюн себептен сиз туура суроо берип атасыз да. Бул совет директоров мынакей. Бакиев заманында Елисеев болчу, анан Украинанын жараны болчу. Кыргызстан жараны эмес, Украинанын жараны. 2010 жылдан кийин, апрелден кийин, мына биздин жарандар болду да. Анан мен ойлойм, сиздер жана экологический маселе көп көтөрүлүп атпайбы? Мен ойлойм, биякта мынакей Кумтор оперейтинг компаниянын жанагы Кумтор Голд компания жетекчилери. Ошолорго да суроо бербейсиңер, ошолор да айтып берсе туура болот эле дейм да. Ошолор это же оперативно они отвечают. Мен анда сурооду ал кишилерге улантайын. Бир жерге келип микрофонго Сазанов чыгып жооп берсин. Алар да жооп берсин. Ортоңго микрофонго чакырбайсыздар. Алар да сезет анан ошону. Төрага укпай калдыңыз, ортого чакырып койгуңуз.
Кумтөр оперейтингтин жетекчисине жооп берсинчи экология боюнча. Кумтор оперейтинг компания жооп берсин. Вы хотели, чтобы я ответил на вопрос по экологическим инспекциям или какой? Давайте по леднику и вот эти, которые говорят, чтобы пленкой не закрыты. Сейчас вот экологические такой катастрофы, что может... Водохранилище. Да, вопрос об этом. Окей, ну что касается экологических инспекций, значит, мы работаем в полном соответствии с... Я президент Кумтор Голд Компани. Поближе к микрофону, представьтесь. Сазанов Андрей. Что касается экологических инспекций и проверок, то мы здесь работаем в полном соответствии с законодательством. И по мере того, когда к нам приходят заявки на проверку, и когда приходят заявки на проверки, мы всегда всех сотрудников проверяющих органов допускаем для проверки наших предприятий. И господин Ибраев правильно говорил, что у нас за год порядка около 30 проверок. Но это не только проверки по природоохранной деятельности, это проверки на соблюдение налогового законодательства, таможенного законодательства и других. Что касается пленки на хвостохранилище, то тот проект, который был реализован и утвержден в 1995 году, он сейчас именно так, как документация была утверждена. Поэтому в настоящее время мы проводим сейчас работы по стабилизации дамбы хвостохранилища. Мы эти работы проводим совместно с научными институтами Киргизской республики. Привлекаются международные эксперты. И у нас есть заключение их о том, что та деятельность, которую мы сейчас ведем, она, в общем-то, подтверждает правильность принятых технических решений. Садыр Нуркожаевич, сизге суроо. Там еще вопрос был по хвостохранилищу, по пленкам. Ответил, да? Садыр Нуркожаевич. Сизге суроодо мына алтындан башка бир канча түрдүү металлдар алынат. Ошолордун учету кайсы жерде бүгүн? Мен 15 жылдык эмен сурап атам. Мен жана жогоруда айтып өткөм, сиз укпай калдыңыз болуш керек. Жок, учетто бүгүн өкмөттөбү же бир общий учетто айтып коюңуз. Геологияда. Геологияда. Жок, канча экен айтып коюңузчу. Эмне бар ошо? Жана платин мунча, күмүш мунча деп айтып коюңуз. Алтын, күмүш. Мен азыр мага суммарно айтып коюңузчу. Азыр коет. Мен айтып койсом, мен Кыргыз алтын өкүлчүлүгү болом, Кыргыз Жапаров. Ушул 97 май айынан баштап. Мен сизге так айтып коеюн. Алтын 953 тонна, вольфрам 55 тонна, күкүрт 6858 тонна, андан сырткары теллур бар болчу. Алардын диги саны менде жок болуп атат, бирок силерде таркатып берген отчетто бардыгы так жазылган. Кайсы металл канча запаста бар экендиги. Кыргыз алтын айтайын деп атат, канча мамлекетке ошонан акча түштү эми. Сиз суммасын айтып коюңузчу. Кумтор чыгарган алтындын өлчөмү биз сатып алганга байланыштуу 97 жыл май айында бул проекты мощностька чыккандан баштап 2011 жылга чейин 258 тонна алтын алынган. Андан бөлөк 78 тонна күмүш түрүндө сатып алынган. Ошол сатып алынган нерселердин баары биз аркылуу сатылат дүйнөлүк рынокто, базарда. Андан кийин биз Кумтор оперейтинг компания менен расчетторду жүргүзөбүз. Сумманы айтпайсызбы? Могу күмүш мунча, платин мунчага сатылды, мунча количество деп айтпайсызбы? Бизде эки металл сатылат. Калган металлдар? Калган металлдардын өлчөмдөрүнүн баары абдан азга байланыштуу, булар хвостохранилище калдык сактоочу жайына кетет. Садыр Нуркожаевич, муну анализдеңиздер, кийин дагы сиздерге жумуш бул. Анан Өмүрөк Токтогуч, мен акыркы суроом, өкмөттүн кандай ою бар эми? Ошол кандай иш болот? Келечекте эмне болот? 10 секундуңуз бар. Жалпы оюңузду билейин деп атам да. Мына азыр баарыбыздын оюбуз бар. Как өкмөт башчысы катары сиздин оюңуз кандай кылсак болот? Жусубалы Калмабатович, урматтуу Жусубалы Калмабатович, менин оюм Кыргызстандын жараны катары эле оюм ушундай. Кумтөр кыргыз эл үчүн иштеш керек. Жанагы берилген, Центрага берилген, жанагы реструктуризация аркылуу 66%, 33% айланганы, мен ойлойм, буну туура эмес деп ойлойм. Биз комиссия түзүп туруп, анан жанагы ратификация, жогорку кеңештен ратификация өткөн, ошолордун бардыгы биздин мамлекетке кандай исктер болушу мүмкүн.
Бул ишкана токтоп туруп таза жүрбөй калабы? Жана хвостохранилищенин айтып аткан мына комиссия Садыр Нуркожоевич чыгарган ошондой реалдуу коркунучу барбы? Ошондой реалдуу экологиялык азыр коркунуч турабы ошол жерде? Международный экологдорду чакырып туруп, Ксинтерага тиешеси жок, бир топ международный экологдор бар. Керек болсо Америкадан да, Европадан чакырсак болот. Алар 10 эсе күчтүү биздин караганда экологический нормаларды. Ошонун негизинде канча ошону жанагы рекультивацияга канча акча керек? Жанагы Садыр Нуркожоевич же башка бирөө айтып кетти, жана 500 миллион доллар деп же тиерде кыз айтып кетти эколог. Ошондой чыгашалар болсо, биз аны компанияларга иск беришибиз керек аны. Ал ошол аркылуу же алар төлөп бериш керек Кыргызстанга, же болбосо акция турунда өткүзүп бериш керек. Ошондой кадамдарга барышыбыз керек биз. Буну биз болсо жанагы мамлекет жогорку кеңеш түзүлгөн комиссия мындай кылдаттык кадам менен барышыбыз керек да. Анан бир күндө эле барып жананы базага алып, жокко чыгарып, токтотуп, неметип, эми болсо бул эртеңки күнү көчүп кетип аткан жок да бул фабрика. Акыркы алтынды ташып кетип аткан жок да бул эртеңки күнү. Биз болсо 5 миллиард жөнүндө сөз болуп атат бу жерде, жанагы акциянын немеси. Канча исктер жөнүндө сөз болуп атат. Биздин көз карашыбыз жанагы түзүлгөн комиссия менен бирок ошол максатка кандай жетиш? Аны мен ойлойм, силер менен бирге биз чечебиз. Мен ойлойм, президенттин эле ою ошондой. Анан да өзгөчө белгилеп кетким келет. Мына Садыр Нуркожоевич бунун четин айтты. Алмаз Шаршенович 2007-жылы премьер болуп турганда акцияны 15%-дан 33%-га көтөргөн. Бул Бакиевдин заманында көтөрүлгөн маселе бул. Ошонун негизинде биздин акциялар 1,5 миллиард долларга чыккан. Анан кийин бүгүнкү күндө мен болсо 2007 берге сиздерге дайындалатына 2007-жылы комиссиянын чечиминде көрдүм мен. Арды бир топ чечимдер мына Садыр Нуркожоевич жетектеген, Иманкожоева жетектеген комиссиялардын чечиминде арды көз караштын бардыгы эле. Бирок тилекке каршы Бакиевдин заманында ал тиги жыйынтыкка чыккан эмес да, ишке ашкан эмес. Рахмат. 5 секундуңуз калды анда. Урматтуу Өмүрөк Токтогулович, эми бардыгы эле ушу сарамжалдуу болсо деген ойда бүт Кыргызстан эли көрүп турат. Буга чейин сарамжалдуу болбогондон бүгүн ушул Садыр Нуркожоевичке рахмат, баарын алып чыгып атканыңарга. Эми мындан ары оңололучу деген эле предложение. Рахмат. Рахмат. Андрей, можете сесть, наверное, вы. Спасибо. 5-ші микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биздин азыр эми акыркы мезгилдерде ушул күн тартибиндеги маселе боюнча жооп бере турган адамдарды эми жолун таап баратабыз да. Мен ошон үчүн мен процедурный катары сиздердин кабарыңыздарга жеткирип коеюн. Мына бул Центроголдтун директорлор советинин кеңешинин мүчөсү 2 адам отуруп атат бул жерде. Биздин бүгүнкү күндөгү Кыргыз алтындын төрагасы, директору, бир эле мезгилде Центроголдтун директорлор кеңешинин мүчөсү болуп турган Муралиевдин ушул жерге келбей, өкмөт башчысы баш болуп, биздин депутаттар баш болуп, аткаруу бийлиги толугу менен турганда, эки жерден бирдей айлык алып тургандан кийин жүрөгү өйгөн элдик маселени айтып атканда келбей койгондугу бул чоң сурооду талап кылат да. Ал эки жактан тең алган айлыгына караганда аябай супер такси менен вертолет менен учуп келсе да болот да, мындай маселе каралып аткандачы. Анан экинчиден биздин председатель правления Кыргыз алтын Жапаров Делгир деген дагы жок. Эмне ушулар жооп бериш керек бүгүн мына неме Кумтор оперейтинг компания менен кошо. А геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик болсо унчукпай отуруп атат, лицензияларды берип коюп. Жапаров бул жерде отурат. Надира Зимовна, анда өзүңүздү абдан тааныштырып туруп айттыңыз, себеби биз берилген суроолорго толук канааттандырарлык жооп ала албай аткан үчүн суроо берип атабыз. Жок окшойт деп туруп. Жапаров, председатель правления Кыргыз алтын жетекчисимен эртеден бери отуруп атам. Жооп берип атат баягыдан бери. Амангелди Мурсатович боюнча жооп берип коеюнчу. Ал киши кече күнү тиги окустап жыгылып кетиптир. Анан кийин позвоночныйын окустап алып бүгүн больницада жатып атат. Рахмат. Сөз Карганбек Садыкович Самаховто. Садыр Нуркожоевич, сизге конкреттүү 2 суроом бар. Буга чейин депутаттык 2 комиссияга мен катышып, кийин жиркенип чыгып кеткенмин. Сиз колуңузду жүрөккө коюп туруп ант бериңизчи, ушу комиссияны аягына чейин чыгарасызбы?
Мен сизге абдан ишенгендиктен айтып атам да, Садык. Эгерде Карганбек Садыкович, эгерде токтом кабыл алып берип, бут тозбостон жардам берсеңиздер, мен аягына чейин чыгарам, мына жүрөккө коюп туруп колумда айтайын. Кроме этого, эгерде мен бир зыян келтире турган болсом, мен түрмөгө да отургузуп керек болсо атып да койсоңор болот. Мен распискада жазып берем керек болсо. Мен аягына чейин чыгарам деп турам мен. Эгерде силер колдосоңуздар. Садыке Азамат, мен ошон сизге эртең менен кирип сөзүңүздү угайын деп анан стенограмма үчүн берип атам да. Мына сиз айттыңыз 117 килограммдан күнүнө топтоп аткан алтынды колуңуз менен кармап көрүп, анан атайын ошо бизге көрсөттүңүз. Бул чындык да, туурабы? Туура. Мен эсептеп көрдүм. Эгерде 117 килограммдан алтын күнүнө куюлуп аткан болсо, бул деген 1.377.580 унция болот да. Анан лондонский биржа менен среднем 1500-төн эсептегенде 2 миллиарда доллара в день. Жо, андай эмес, андай эмес. 2 миллиард эмес, миллион болот да, ошондо 100 килограмм алтын. Жок, мен 1 жылдыгын айтып атам. 1 жылдыгын айтып атасыз. 1 жылдыгын айтып атам. 365 күнгө көбөйтүп туруп айтып атам. Эме элдин кулагына күмүш сырга деп атам да келечекке. Анан сиз айттыңыз 33 эсе жанагы химикаттар, ядовитые вещества 33 эсе превышает дедиңиз. Бул туурабы? Туура. Булардын экологиялык паспорту боюнча 180 мышыяк жана менин касиеттүү нарыным көздөй агып аткан суунун баарында мышыяк 22 эсе көп дедиңиз. Туурабы? Туура, бул Казакстандан келген результат. Рахмат. Топурактын составында, топурактын. А сууда 2 эсе, 3 эсе, 8 эсеге чейин көп бар. Урматтуу төрага, мага 1 мүнөт кошуп берсеңиз болбойт. Урматтуу депутаттар, 650 миллион доллар кумтөргө жумшалган акча бул Кыргыз мамлекетинин атынан кредит алынып туруп салынган. Аны Кыргыздын алтыны менен жабылган кайра. 2003 жылы Кыргызстандын колуна 100% өткөн. Ошол ратификация кылынбай келип 2009 жылы Акчол партиясы аркылуу ратификация болунган. Мен өткөндө да сунуш бергенмин. Ошол кезде борбордук шайлоо комиссиясын сотко берсек, для того, чтобы выиграть в международном арбитражном суде, мы должны иметь почву, да? Ошол кездеги чечимди сотко берсек, автоматически Акчол партиясы нөлгө чыгып калат. Атамекен партиясы 60% уткан болот. Ошондо кошуп коюңуздар баз. Бардык чечимдердин баары нөлгө чыгат туугандар. Ошондо биз эл аралык арбитраждык сотко утканга фундамент болот. Экинчиси, 74 статья Конституции гласит: Жогорку кеңеш референдум өткөрүүгө байланыштуу мыйзам кабыл алат деп турат. Эгер ар жагынан выход болбосо, бер жагынан биз мыйзам кабыл алсак, элдин талкуусуна куйсак, 100% биз уткан болобуз туугандар. Муну элдин ырыскысын элине кайтарып беришибиз керек. Бизде жана 40 миллиард доллар алтындын запасы жатат дегенден башка геологтордун берген данные боюнча 1000 тонна жатат. Солтон Сарыдан Кумбелге чейинки жыла жатат туугандар. Там сотни миллиардов долларов болушу мүмкүн. Анан эң акыркысы, биздин урматтуу тиги совет директоров мүчөлөр айтып атпайбы? Мы прорабатываем, отрабатываем 6 миллионов тонн руды депчи. Өзүлүңөр айтып аткан эң минимальный сокрыто менен айтып аткан 4 грамм менен көбөйткөндө эле 36 тонна алтын чыгып калат. Саат 8 болду. 5-күнгө узартабыз деп чечим кабыл алганбыз. Урматтуу депутаттар, добуш бергенбиз, танапиз. Жума күнү жолугабыз.